Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган. WhatsApp аркылуу жалган калп нерсени бөлүшпө. Калп айтуу арам нерсе. Калп нерсени тарагатпа. Бүгүн бир калпты сөзгө бирөө айткан башка, бүгүн соцтармак аркылуу 1 минутта Америка, Англия башкалар менен бөлүшүп коесуң. Аллах Кур'анда мындай дейт: فَلْنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Allah'ın naalatın жалганчыларга кылалы. Allah'ın naalаты кимге болсун? Калпычыларга, жалганчыларга. Кээде бир гана өзүнүн сөзү эмес, урматтуу мусулман бир тууган, акыркы кездерде Саудиядан келиптир. Буну 10 адам менен бөлүш, башка кыл. Билбегениңден кийин эмне кыласың? Калп жалган ал. Бирөөлөрдүн ошого окшогон эмелер жөнөтпөгүл эч кимге. Пайгамбар айтпаган сөздү, эң жалганын жалганы, пайгамбар айтпаган нерсени, дини нерселерди пайгамбар ушундай дептир. Азыр Рамазан деле жок. Рамазан мынчанда башталат экен. Рамазандын мынча башталышын бирөөгө айтсаң, андай болот экен. Калп жалган. Ким айтты? Пайгамбар айтат. Абу Хурайрадан Аллах Таала разы болсун, пайгамбар: "Мен казаба алейя мутааммидан фальятабауа мақадуху минан нар." Ким атайлап менин атымдан жалган айтса, пайгамбар айтпаган нерсени айтты деп хадис деп айтса, өзүнө дозоктон орун даярдап койсун дейт. Пайгамбар айтпаган нерсени айтты деп сүйлөгөн адам өзүнө дозоктон ордун даярдап койсун дейт. WhatsApp аркылуу ошол нерсени бөлүшө бербеш керек. Билбеген нерсени. Калпычылар бүгүн ошо уюлдук телефон аркылуу уурулук кылып атат адамдар.